Көкбөрү ата-бабалардан бери келаткан байыркы оюн. Бул оюндун түрү бир гана канды кызытпастан, чыныгы эр жүрөктүүлүктү, күчтү, шамдагайлыкты талап кылган кыргыз элинин терең философиясын камтыган спорттун түрү болуп эсептелинет. Өзүмө улак өзүңүздөр билесиздер, бул жылкы жаныбар Алла Таала Куранда ушу жылкы гана антишкен да. Биздин тарыхыбызда, маданиятыбызда, динибиздагы улак спорттук оюн. Аттар да чыңдалат, өзүбүздүн жарандарыбыз, мекендештер, палвандарыбыз да чыңдалат. Аттын жүрөгү дагы биздерден эркек болгондон кийин сөзсүз бул ат мүнүп туруш керек. Анткени бул ата-бабаларыбыздан калган биз ошо кыргыз атта турат, аттын үстүндө өлөт деген бир сөз бар эмеспи? Ушундан улам Куранда Алла Таала ошо атка ушу деминип жүгүргөн аттарга ант деп ичкен да. Бир нече жылдардан бери ар аптанын ишемби күндөрү өлкөнүн түштүк аймагындагы райондор Көкбөрү оюнун эстафета аркылуу уюштуруп келишет. Бул жолку кезек Чүй өрөөнүндө жашаган чоң алайлыктарга келип жетип, жакшы маанайда уюштуруп беришти. Мына бүгүн насип кылып мына Чоң Алай районунун атынан вообще ушу Чүй өрөөнүндөгү чоң алайчылар улак берип атабыз. Улактын немеси жакшы өтүп атат. Буга чейин ушу түштүктөн 10 район берип аткан экен, биз азыр 11-чи болуп кошулдук. Кудай кааласа жылыга ушундай өткөрүп турабыз деп ушу маараканы уюштуруп атабыз. Чоң көп байгелерди койдук, ушу кыргыз үйлөрдү тамактар берип, байгебиз да көп болуп атат, ашыбыз да көп болуп атат. Элдин маанайы да жакшы болуп атат. Улуттук спорттук иш-чарага 300гө чукул улакчылар катышып, ар бири жеңиш үчүн болгон күч-аракетин жумшап, оюнга активдүү катышып жатышты. Оюнчуларды кызыктыруу үчүн байгеге төө, 2 тай, 6 кой менен катар акчалай сыйлыктар коюлган. Бүгүнкү мааракенин эң башкы сыйлыгы төө болду, үстүнө килем жабылды. Андан кийин 2 тай, 6 кой, андан акчалай 100 000 сом болду. 3 тай болду. Дагы бирөөнү аксакал өзү коюп берди. Ошо менен 3 тай болду. Байкелер баары жакшы болуп атат. Ушундай спорттук мааракелер жаштарды кыргыздын улуттук оюндарына кызыктырып, ата салтын улаганга бирден бир себеп болот. Кийинки оюн эстафетасын Лейлек району мойнуна алып уюштуруп бермекчи. Анара Таалайбек кызы, Адилет Чокоев, Аскатбек Шумкарбек уулу, Аян жаңылыктары.